Орозодо отсак теле долбоору 7 каналда сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Орозоңуздар кабыл болсун. Орозо кармагандар үчүн чоң сүйүнүч бар дейт. Биринчиси ооз ачканда, Кудай буйрса, экинчиси ошол район эшигинен кирип Аллах Тааланын жүзүн көрүүгө насип кылсын деп бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Бүгүн сиздер менен ушул орозо айында орозонун пайдалары жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан ушул биздин суроолорго жооп берүү үчүн Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, дин аалымы СТВ Ажыкулов келген. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам, рахмат. Устазанда амандашып алсаңыз, саламдашып алыңыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуллаху. Кыргыз элим, урматтуу мусулмандар, Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Алла Таалам ушул бизди иншалла ушул 2026 Рамазанга да жеткирди. Эмки Кудай буйруса 2027, 2050, 2090, 2100 деген Рамазандарга да жетели. Аманчылык болсун, баары жакшы болсун иншалла. Алла разы болсун. Анда ошол бүгүнкү темабыз орозонун пайдалары деп атабыз. Бул орозого жеткен бар, жетпеген бар. Канча адамдар, туугандарыбыз ниет кылды, бирок жетпей калды. Ушул теманы ачып берсеңиз. Иншалла. Алла Таалам өзү кандай улуу болсо анын сөзү да ошондой улуу дейт. Бул жер бетинде Курандан өткөн ыйык эч нерсе жок. Алла Таалам Кураны менен баштасак, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Алла Таала Бакара сүрөсүнүн 183-185 аяттарда айтып атат. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияма кама кутиба алал лазина мин кабликум лааллакум таттакун. Ыйман келтиргендер, силердин мурункуларга да орозо парыз болгон, силерге да парыз болду. Лааллакум таттакун. Балким бактылуу болорсуңар, балким акыйкатка жетерсиңер, оңолорсуңар. Бу дүйнөдө дагы, тиги дүйнөдө дагы бир жакшы адам болуп, жүрөгүңөр дагы, ниетиңер, тилиңер, тишиңер, көзүңөр, өзүңөр оңолуп, бактылуу болуп кетесиңер деп Кудай Таала куш кабар берип атат. Шахру Рамадан унзила фил Куран худа линнас ва байинат минал худа вал фуркан. Куман шахида минкум шахр фалиясум ва ман кана маридан ав ала сафайдат мин айман ухр. Рамазан айында ошол ак караны ажыратып Куран түштү дейт адам баласына. Жана ошол акыйкат менен арам менен адалды баяндаган абалда Куран түшүрүлдү дейт да. Кимдеги ошо Рамазан айында өлбөй тирүү болсо, ден соолугу чың болсо, орозо кармасын дейт. Кимдеги ошол ооруп аткан болсо, анда ал адам кийинки ошол Рамазан бүткөндөн кийин ошо 5 күнбү, 3 күнбү, 10 күнбү кийин кармап берсин деп Кудай Таалам улуу сүйүнүчтү айтып атат. Жакшы устаз, анан орозонун пайдалары дегенде бул баягы адамдын оозунан жыт чыгат, башка болот. Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне дейт? Пайгамбарыбыз айтат, адам ошол орозо кармаганда ашказан бош болуп, ошол кишине бир аз мындай жагып жыт чыгат да. Мына ошол жыт дейт, Алланын алдында эң жакшы, мистен да жакшы дейт. Азыр тили менен айтканда дүйнө жүзүндө кайсы атыр жакшы? Француздуку жакшыбы, же тиги Дубайдыкы жакшыбы, же Американыкы жакшыбы? Каяк жакшы? Эми жакшы атырларды көп да азыр. Корейскийлер жакшы деп атышат. Ошол жыттан дагы эң жакшы жыт дейт да. Бул Рамазанда адам оозунан чыккан жыт. Анан бул пайдасы адамды темирланбай сабырдуулукка, чыдамдуулукка, кайрымдуулукка, токтоолукка үйрөтөт да. Мындай ачык айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, катын тамак эмне даяр эмес деп нерв болуп, аны чабыйып, ажырашып кеткен күндөр да болуп атат да. Жок эмес да. Бир 4-5 сааттык эмеге чыдабай. Биз эми азыр эсептеп көрдүм, 12-13 сааттын тегерек экен. Жайында 17-18 саатка чейин барат. Адам сабырдуу болот экен да, үйрөнөт. Анан кийин мисалы бай адам, миллионер болсо, же миллиардер болсо, же бай адам ачка кедей кантип жашап атат, бомж кантип жашап атат, инвалидтер майыбадан бир кантип жашап атат. Иши деле жок да, ал каяктан ал өзү бай болсо түшүнбөйт да. Ошо бул орозону бай дагы кармайт, падыша дагы кармайт, башка дагы кармайт, бардыгы кармайт. Анан ачка болуп ошо өлүп калган мээрим таш болуп калган жүрөктөрү жибип мындай адамдык касиетке жетет экенбиз да биз. Муну айтып берсе көп касиеттери бар. Ашказан өзүн өзү жеп, мындай бир организм өзүн өзү жеп, шлак, млак, язва, гастрит деген мелакеттин бардыгы жок болот экен да. Азыр окумуштар изилдеп айтып атышат, эми кыргызча айтканда, адам баласы бир жылда 400 саат ачык болуш керек экен. Мына ошондо эме болот экен да, ашказан тазаланып, өзүн өзү келип жакшы болот экен.
Biz эсептеп көрдүк. 12 сааттан болгон 360 саат болот экен. 13 сааттан болгондо 390 саат, 14 сааттан 420 саат. Ушунун нар жак бер жагында болот экен да. Бу Кудай Таалам азыр илим эми 21-кылымда зор ушуну далилдеп атса, Кудай Таала Куранда 1400 жыл мурун окуганды билбеген, жазганды билбеген, техникасы, аппараты болбогон пайгамбарыбыздын тили менен бизге кабар берип атат да, Темирлан бай. 30 жыл мурун мен жаңы намаз окуп баштаганда мындай кичинекей брошюра китеп Садыкжан Ажы Камар уулу Куран намаз сүрө дин парыз накыл кеп ошол жерден ороз адамды сабырдуулукка үйрөтөт, чыдамдуулукка үйрөтөт, кайрымдуулукка үйрөтөт деп жөн эле кыргызча китептен окудум эле да, күнгү да эсимде турат. Мен эми азыр Кудайга шүгүр чоң болду болуп ислам университетте сабак берип атам, башка кылып атам, бирок ошол сөздөр күнгү да эсимде да. Ошол канча жашыңызда окудуңуз эле ошол китепти? Ошол китептиби 17-18 жашымда окудум эле. Токтогулдан. Токтогулдун өзгөрүшүнөн. Баракелде. Кичинекей мындай брошюра китеп, ошол карачы эми мээримде ошол жат болуп, печат болуп, ошол өлгүчө сакталат да. Сонун устаз, Алла разы болсун. Баягы жаш кезде алган илим ташка тамга баскандай дейт го. Анан ошол орозодо баягы орозо кармагала ден соолукта болула деп атпайбы? Сиз айткан медицина илими дагы айтып атат. Анан өткөндө бир эл акыны Надырбек Аксакал Алтынбеков айтат, ушул врачтар кармоо дептир да аны. Бираз сахар менен ооруйт экен, анан ак болуп эле кармадым дейт. Кийин барып текшерилсе, орозодон кийин сонундай баягы нормадан норма болуп калыптыр дейт. Анан эмне кылдыңыз сиз ушу орозо кармаса тигилер таң калышыптыр да. Бу да Кудайдын кудурети да. Албетте, албетте Темирлан бай, албетте. Эми Кудай Таалам арам нерсени адал кылган эмес дейт да. Адал нерсени арам кылган эмес дейт. Биз Кудайдан акылдуу эмеспиз да. Кудай Таала бизди падышаңбы, пайгамбарбы, врачпы, молдобу, бизнесменби бир тамчылыктан эле жараткан да, өзү жергине турган уруктан эле жараткан бизди чындап келгенде. Анан кийин падыша болуп алып, бай болуп алып, врач болуп алып, анан мен акылдуумун деп мындай эмесек туура эмес да. Окшошпой калат. Окшошпой калат. Уят да. Жакшы, устаз, ушул орозодо негизинен ифтар оозачылар бар. Сонун болот, жылдан жылга көбөйүп атат. Орозо ооз ачырам дегендер көбөйүп атат. Шунун пайдалары кандай? Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким орозо кармагандарды ооз ачырса, ошо орозо кармагандай сооп болот дейт. Эми бул деген сөз байлар же башкалар, мен өзүм кармабай эле коеюн, анан элди ачырып коеюн деген сөз эмес. Өзүң да карма, ден соолук жакшыбы, өзүң да карма. Анан элди да ачырсаң, мисалы колдон келсе, бир 100 000 адамды ооз ачырсаң, 1000 адамды ооз ачырсаң, анда кандай жакшы. Буга бир эме эсиме келип кетти, Темирлан, айта кетейин. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушундай бир зарылчылык учурда элден өзүнүн үчүн эмес, каражан үчүн эмес, дин үчүн, мамлекет үчүн, эл үчүн жардам сураганда Осман радиаллаху анху 700 төөнү үстүндөгү буюм менен, мындайча айтканда $700 000, берки эмес $1,5 миллион биздин тил менен айтканда товарды Кудай жолуна берген экен да. Ошондо пайгамбарыбыз айткан экен, Осман, мындан кийин сага эч нерсе жамандык болбойт. Кудай сени бүт өз жараткан жамандыктардан сактайт. Кудай буйрса дүние ахиретте бактыруу болосуң деп бейшикте турган сахабалардын катарына кошулганда, ошону мисалы ооз ачырсак, албетте студенттер бар, кедей кембагалдар бар, майыптар бар, башкалар бар, жетим жесирлер бар. Ошон үчүн ошо жумоттоно бербей, сараңдана бербей, колдон келсе мечиттерге, ресторандарга, башкага ошо эме кылыш керек. Ла исрафил хайр дейт. Жакшылыкта ысырап жок дейт. Өлөсүң. Ошону мындай эме кылып берешем болуп, ооз ачырып, Кудай буйруса, эмкемеге аман эсен жетели, бирок ким жетпейт Кудай билет. Ошону ооз ачырып, башка кылып, такыр эле мындай шүмүрө бербешибиз керек да. Мындай сөзгөрүн айта кетиш керек, Темирлан бай. Мухаммад пайгамбарыбыз ачка жүргөн күндөрү болгон, таш байлаган күндөрү болгон. Бирок ал киши мындай такыр эле мындай бир деп бүжүрөп кедей кылып койбош керек. А киши тур десе бүтүндөй араб жарымалы турган. Отур десе отурган. А киши падыша да болгон, пайгамбар да болгон. Өз колу менен эме ажыга барганда 63-кө чыктым ушуга шүгүр деп 63 төөнү өз колу менен сойгон. Эми чарчап калдым, 37-ни сен сой деп күйөө баласы Алини радиаллаху үйнесин сойдурган. Пайгамбар берешем болгон жерде берешем болгон, жөнөкөй болгон жерде жөнөкөй болгон, катуу болгон жерде катуу болгон, жумшак болгон жерде жумшак болгон. Ушундай да. Сонун устаз.
мынакей китептен сонун беттерди ачып даярданып кетипсиз да. Ушул баягы орозонун пайдалары дегенде элибизге бир жакшы сабак болсун. Дайым нелерди айтасыз? Иншаллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ана Аби Хурайра радиаллаху анху кала, улуу сахаба Абу Хурайрадан айтып атат, кала Расулуллах саллаллаху алейхи пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Аллах азза ва жал. Бул ушу Алла Таала хадис кудуси экен да. Хадис кудуси деген Кур'ан Алланын сөзү, мани дагы сөз дагы Алла Тааланыкы. Хадис кудуси деген мани Алла Тааладан, сөз пайгамбарыбыздан. Алла Таала пайгамбардын жүрөгүнө салган, пайгамбары сүйлөгөн. Алла Таала айтып атат. Күллү амал ибн адам лаху илля сиям. Адам баласынын бардык амалдары өзү үчүн, илля сиям, бирок орозо мен үчүн дейт. Адам депутат болоюн, падыша болоюн, элдери менен мактасын деп мешит куруп коюшу мүмкүн экен да. Намаз окуп коюш да мүмкүн экен. Көпүрө салып да коюш мүмкүн экен. Жетимчеси үйлөрдү берип коюш мүмкүн экен да. Элдери менен мактасын, авторитет болоюн тигүү деп. Илля сиям, бирок орозо, сен орозо кармап кыйналып атасыңбы, башка болуп атасыңбы, аны Кудай менен сенден башка эч ким билбейт экен да. Орозо мен үчүн дейт. Фаиннаху ли ва нази бихи. Бул мен үчүн, анын соогун мен берем дейт. Кээ бир алымдар айтат, орозонун соогу ушунчалык көп болгондуктан керек болсо периштелер да санап жетише албай калат деген сөздөрдү айтышат да. Васиям джунна, орозо тозоктон калкан болот. Фаиза кана йаума сомахадикум фала ярфас. Силердин кайсы бириң орозо кармап атса, уят сөздөрдү сүйлөбөсүн. Фала ясхаб, өкүрүп бакырып кыйкырбасын. Фаинса бахадун авкаталаху, бирөө жармегер аны сөксө, жан урушса, фалякул инни саимун, мен орозо кармоочумун деп ага теңелбесин дейт. Талим тарбия. Валлади нафсу Мухаммадын биядихи ла хулуфа фи фами сиям атиминаллах мин рихил миск. Жана башында айтып өткөнүбүздөй. Мухаммадтын жаны анын колунда болгон Алла Таалага касам ичип айтам дейт пайгамбарыбыз. Адамдын оозунан чыккан бираз жагымсыз жыт ушул дүйнөдөгү эң жакшы атырдан дагы Кудайга сүйкүмдүүрөөк, Алла Таалага жагымдуураак дейт. Лисиямы фархатани, орозо кармаган адамга эки чоң сүйүнүч бар. Яфрахухума, өкү менен сүйүнөт. Ида афтара фариха бифитрихи, биринчиси ооз ачканда сүйүнөт дейт. Вайда лакия роббаху фариха бисаумихи, экинчиси кыяматта биз иншалла, мисалы пайгамбарыбыз хадисте айтат, иннакым сатаран роббам каматаран хадал камар. Мына толуп турган айды көргөн сыяктуу бейишке кирген мусулмандар иншалла сиз биз бардыгыбыз Кудай буйруса айды көргөн сыяктуу Алла Тааланы көрөсүңөр дейт. Карачы, эгерде Темирлан досум, иним, окуучум бизге мисалы Американын падышасы бир саат берип койсо, же Россиянын, же Кытайдын падышасы саат берип койсо, биз 100 жыл мактанабыз. 100 жыл. Уруктукумуз 300 жыл, 500 жыл сактайт ушул саатты. Трамп деген мырза бериптир, же Си Цзиньпин деген мырза атама бериптир деп 500 жыл ошону сактайбыз да. Бирок ал падышалар 10 жылдан кийин өлөт, же качып кетиши мүмкүн. Кудай билет да. Өлбөй турган, өчпөй турган, колуна нерсе келбей калбай турган, каалаганын аткара турган, ага эч ким каршы чыга албай турган, башталышы жок, аягы жок Алла Таала менен жолугат экенбиз да. Анын пайдасы. Сонун устаз ал. Анан ушул баягы боюнда болуп, кээбирлер баягы орозо кармагасы келет. Ушул урукчандар жөнүндө, же болбосо боюнда бар апалар, эжелер жөнүндө пайдасы, зыяны жөнүндө айтып берсеңиз. Түшүндүм. Шариатта ошол эгерде бала эмизген аялдар, боюнда бар аялдар өзүнө же балага зыян келе турган болсо, кармабай турат. Кармабаш керек. Өзүнө же балага зыян келбес, анда кармаш керек. Бирок мен өзүм да башыман өткөн, мен ошол улуулары менин кыз да Фатима анан Насиба деп. Ошол жашпыз дейм, анан аялым да жаш. Анан ошол мындай боюнда бар учурда кармап, анан кичине аялымда кийин кыздарымда кыйналды да. Ошого мындай организм адамдан адам жаралыш оңой эмес да, талап кылат экен да. Ошону жакшылап 2-3 врач менен кеңешип, эгер боюнда бар аялдар, бала эмизген аялдар өзүнө же балага зыян келе турган болсо, категорически кармабаш керек. Кийин Кудай буйруса кармап берет. Анан жок, эч зыяны жок. Кээ бир мисалы бала эмизген менен 3-4 төрөгөн аялдар сүтү көп да. Эмчектен көп сүт чыгат, проблема жок, кармай берсе болот. Аны эгерде өзүнө же балага зыян келе турган болсо, шарият жеңил, дин жеңил, анда кармабаш керек. Биз эми баягы Кудайдан да акылды эмеспиз да. Кудай Таала уруксат берип атса, жок десек, бул туура эмес болуп калат, Темирлан бай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7-каналда орозодо 30 сабак теле долбоорун көрүп атасыздар. Бүгүн эстебесиз дамла менен биз
орозонун пайдалары жөнүндө сөз кылып атабыз. Андыктан бул элден келген суроо, устаз. Анан биздин азыр 5 мүнөттөй убактыбыз калды, устаз. Ошого орозонун пайдалары деп жана эле баштадык эле. Эми пайдалары өтө көп, анан зыяндарын да айтып, анча-мынча айтпасак да болбойт. Ошол дагы эмнелерди айтсак болот пайдасына? Кандай сабак кыласыз? Эми мындай да Темирлан бай, биз эгерде бир жумада бир жуунбасак денебиз сасып кетет, ачык айтканда. Чийибизди жууп турбасак бул дагы жыттанып кетет. Анан орозо кармасак өзүбүзгө эле жакшы экен да. Бул Кудай Таала биздин орозобузга, намазыбызга муктаж эмес. Өзүбүз оңолот экенбиз, сөзүбүз оңолот экен, көзүбүз оңолот экен, ден соолукка пайдасы жакшы экен да. Айтып бүткүс пайдалары бар. Жанагы сахар, гастрит, язва, жана бүт ушунун баардыгы тамак жей бергенден болот экен, ачкы болду. Улкман Хаким айткан экен баласына, балам дептир, сен дептир жакшы тамактарды жегин дептир да. Кийик аттырып жегин, шашлыктарды, палоолорду жегин дептир да. Мындай кыргызча айтканда, Айша айткан экен баласы, ата мен андай кыла албайм да. Мен эми күндө андай жей албайм, кээде жешим мүмкүн десе, балам, сен ушу жайдын күндөрү, кыштын күндөрү орозо кармап туруп, анан кийин ооз ачсаң, каткан нан менен кара суудагы сага шашлык, пловтой таттуу болот дептир да. Ана күндө эле жей берсең болбойт экен да. Мындай Темирлан бай бир падыша болгон экен. Раматык Чубакта мына айтып берди устазыбыз. Эстеке дейт, падышанын астерине көңүлү жок экен да. Ана кошоматчылар башкалар, падышам эмне кылалы, кийик аттырып келели, чучугап келели, эмне кылалы деп кошомат кылыптыр да. Тамак кылалы десе, шундай күндө кийиктин этин жей берип, төбөн этин жей берип, төбөн сүтүн иче берип, мага ошол топурак менен тамактын айырмасы болбой калды дептир да. Топурак деле тамак, тамак деле топурак, эч айырмасы болбой калды деп. Ошого орозо кармашыбыз керек. Бул Кудайдын парзы, өкүмү. Кармасак, иншалла жакшы болот. Кудай буйруса коркпой кармай бериш керек. Көп коркот экен. Эми 1-2 күн албетте баягы эме болушу мүмкүн. Ана көнүп каласың. Көнүп калгандан кийин кармай бересиң. 1-2 күн, ашпесе 4 күн, 3-4 күн эле, анан бул көнүп каласың. Жыргап кармай бересиң. Ана кээ бирөө уктап калсам, уктап калсаңыз ниет кылып кое бересиз, болот. Ачылбайт. Ачылбайт. Мунтуп калып жеп койсоңуз эчтеке болбойт. Эстегенде оздогон түкүрүш керек. Эгер жеп бүткөндөн кийин эстесеңиз, анда да ачылбайт. Шарият кенен да, дин жакшы да. Устаз, ана ошо орозо кармаганга сиздин жалпы канча жыл болду тажрыйба? Кудай буйруса 96 жылдан баштап кармап атам. 31-жылкы орозом болуп калабы ушул 31-жылкы. Ошо орозонун жалаң пайдаларын эле көрдүңүз да? Ооба, пайдаларын көрдүм, Кудайга шүгүр. Баягы Кудайга тоо кылып, анан чоң мүмкүнчүлүк да турабы? Албетте, албетте. Орозо деген мен деле мисалы ачык айтканда городской полигон бар. Азыр эми Кудайга шүгүр сен экөөбүз барып берип, анча-мынча тартып сен интернетке чыгарып берип, Кудайга шүгүр Орто Азияда жок завод курулуп калды. Ошо биз себепкер болдук ошону. Сен анча-мынча органдар да чакырбады, молдоке чыгарбагылачы дейбу деп. Анан эми Кудайга шүгүр 1-2 чыгарып койсоңуз завод курулуп калды. Сан эл көрдү, ажоолор көрүп. Устаз, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Бир жакшы бир дуа менен жыйынтыктап бериңиз анда. Мейли, иншалла. Ошол Кыргызстаныбыз түндүк түштүккө бөлүнбөй, Коктогулотко бөлүнбөй, Урууга бөлүнбөй, улуу Кыргыз мамлекетинин дөөлөтүн куралы. Мамлекет ушу 7-8 миллиард доллар карыз бурчунан кутулуп кетели. Падышлар атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. Мына ошо быйыл эмдиги жылы ошол ажоо шайлоо болот деп атат. Тынчыраак болуп, жакшынакай өтүп, элге жерге күйгөн адамдар келсин, баары жакшы болсун. Кыргызстаныбыз Кудай буйруса ошол Америкага окшогон, Кувейт, Катарга окшогон, Японияга окшогон, Южный Кореяга окшогон өнөкөй мамлекеттердин катарына кошулалы. Кудай буйруса баары жакшы болсун иншалла. Аман эсен бололу, айга барып конолу дегендей, Кыргызстаныбызга Кудай Таала жакшылыктарды берсин. Максатбек Дамыла муфтийибиз айтат, өз учурунда экс муфтий, эстеке мен Малайзияга барып келдим, Малайзияга Кудай Таала динди да төгүп койпур, дүйнөдө да төгүп койпур деп. Кыргызстаныбызга Кудай Таала ошол динибизге да береке берсин, дүйнөбүзгө да береке берсин. Бала чакабыз өңгөн өскөн адамдардан болсун. Бардыгыбыз аман эсен бололу. Эмки орозго аман эсен жетели. Сен дагы аман эсен бол.
бир аз ооруп жүрөм дейсиң, Кудай таала шифа берсин, үй бүлөлүк бакытты алай берсин. Ичинде арыктап калсаң, мындай ден соолук жакшы болсун, сен керексиң. Жүзгө чык Темирлан досум. Амин. Аллаху акбар. Арзос, урматтуу телегөрүүчүлөр, орозодо 30 сабак тиле долбоору уланып жатат. Кудай буйрса буну көрүп бөлүшөбүз. Кандай ниет, максат кылсаңыздар ошолдун баардыгы кабыл болсун дейбиз. Кыргызстаныбыз өнүп өскөн күчтүү, бай, бакубат өлкө болсун. Эл башкаргандар Кудай таала адилеттүүлүк, акыйкаттуулук насип кылсын. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламат болуңуздар.